Мюзикл жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көп окулуп, ошол эле маалда көп талкууланып келе жаткан Жамиля повестинин негизинде даярдалгандыктан андагы окуялардын өзөгү сакталган. Муну ошондуктан сахнада башкы каармандардын тагдырын көрсөтүү менен катар сүйүүнү жана эркиндикти даңазалаган жандуу ырлар жаңырды. Заманбап жана авангарддык формадагы музыкалуу драмалык спектакль Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жана мамлекеттик кыргыз маданият сервис ишканасынын колдоосу менен ишке ашып, 100дөн ашык өнөр адамдарынын катышуусунда өтүп жатат. Алардын катарында улуттук филармониянын ырчы бийчилеринен сырткары өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн аскерлери да бар. Мюзиклдын либреттосунун автору жана коюучу режиссеру Виктор Фельд болсо, композитору Мурзали Жээнбаев. Ал эми сценарийи Светлана Ситаленкага таандык. Чыгармадагы ырларды акын Махабат Молдалиева жазган. Geçen günü olsa 15 minut kol çağıştı. Bugün hem 20 minutga жеткиребиз деген ойдомун. Биз hem болгон аракетибизди жумшап атабыз. Бирок сөз түрдө эмелер дагы бар. Критика бар. Ал критиканы туура кабыл алып, ошол нюанстардын бардыгын биз оңдоп, буюрса бул филармониянын репертуарына кирет деген ишенибиз бар. Кирген учурда, кийинки коюлган учурларда биз тереңирээк жана кененирээк иштеп чыкканга аракет жасайбыз. Узунду кыскалуу болгон кайрандар десин. Издешпей табышмаңсыңарбы? Ал эмес ким? Ар ким эле өзүнчө далбастай береби. Келе колуңду, карма. Карма. Колдошконду. Кудай болду. Ай, кичине бала. Чыгар арага. Каптарды жаткыр. Ким Данияр менен? Караңдын эркек эмеспи? Жол башта. Азыркы күндө дагы актуалдуу. Жалпы коомдогу аял затын орду азыркы абалыбыз көрүп жатабыз. Ошон үчүн балким ушул дал өз учурунда коюлуп аткан мюзикл деп ойлойм. Ар бир айым өзүнүн тандоосу үчүн күрөшүп келет. Бул өтө биздин коомдо жеңил эмес. Өзүнүн тандоосу үчүн күрөшүп, тандоосун тандап кеткен. Ошондуктан бул жерде өтө чоң сонун бир инсайт чакырык бар кыздар үчүн, айымдар үчүн. Албетте бул ар ким ар кандай кабыл алат. Үй бүлөсүн таштап кеткен албетте жаман, бирок бул жерде сүйүү менен, булуу сүйүү, тунук сүйүү менен актап жатат. Бир саат 20 мүнөткө созулган мюзиклга артист аскерлер баш болуп 100дөй адам катышканы менен сахна артындагы машакаттуу ишке 200дөй адам аралашууда. Биз сахна учурунда көп кыйынчылыктар болду, түйшүктөр болду. Бирок ошонун баарын эске алып, азыркы убакта бизге ар бир күнүбүз элдин кол чабуусу менен, элдин колдоосу менен бизге жеңил өтүп атат. Күндөн күнгө биздин чыгармачы топ, артисттер, солисттер күнүгө келип ойногула келип атат. Анткени ошол элдин көөдөнүндө калган биздин ишибиз биз үчүн чоң рахат. Музыка, поэзия жаңырып, сүйүү, эркиндик даңазаланып, булар менен катар сахнада кыргыздын тарыхый салттуу маданияты, улуттук кийимдери көрсөтүлгөн музыкалуу спектакльге ар күнү зал толо эл келүүдө.
негизи эле башынан баштап аягына чейин аябай кызыктуу болду. Мен бул чыгарманы мектепте кезде окугам. Анан азыр аябай көрүп алып эсиме түштү. Бардыгы жакты, өзгөчө музыкалары, ырдагандары. Мен ойлогондон да башкача абдан жакшы болду. Аткаруучулар бардыгы сонун. Чоң рахмат. Жамиля улуттук мюзикли Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда 17 апрелде жыйынтыкталат. Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.